миграционный тема бул аябай оор теманын бирине кирет. Даже кылмыш ишинен дагы оорураак. Анткени миграционный тема, миграционный закондор Россияда бир эле калыпта турбайт. Каждый раз изменение, каждый раз дополнение. Да, Ош жана Бишкекте офистерибиз бар. Офистерибиз да аябай успешно иштеп жатат. Ошол офиске кайрылып, бизге ишеним кылган биздин жарандарыбыздын ишенимин аткарып атабыз. Кудайга шүгүр, буюрса. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү күндө юристтер мекендештерге кандай кызматтарды кылып келет же кандай жардамдарды берип келет? Мекендештерибиз көпчүлүк мекендештерибиз мага чалышат. Мен мындай ситуация менен түшүп калдым эле, же менде мындай проблема болуп атат эле, мындай көйгөй болуп атат эле. Юристтериңер ушуну карайбы же карабайбы деп өтө көп чалуулар болду. Мен ошол себептен мажбур юрист эжекебизге келип калдык. Бүгүнкү күндө ошо мигранттарга эмне кызматтарды кылып жатат, эмне кызматтарга жардам бере алатат. Бир катар ошол бардык кызматтар боюнча бир маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга каттал электер болсо каналга катталып, лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бул эжекебиз все Россия боюнча иш алып барат жана ошондой эле азыркы күндө Кыргызстанда дагы ушул эле кызматтар менен иш алып барууда. Ошто жана Бишкекте бүгүнкү маегибиз ошо юридикалык бардык кызматтар боюнча маек кылмакчыбыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Саламатчылык, Учкунбек, куш келипсиңер. Да, действительно, негизи эле миграционный тема бул аябай оор теманын бирине кирет. Даже кылмыш ишинен дагы оорураак. Анткени миграционный тема, миграционный закондор Россияда бир эле калыпта турбайт. Каждый раз изменение, каждый раз дополнение. Биз өзүбүз мигрант болгондуктан, мен өзүм мигрант болгондуктан бул закондорду өзүбүз үчүн дагы билишибиз керек, жана ошондой эле юрист болгондуктан ошо элдерге да жардам берип келатабыз. Да, Ош жана Бишкекте офистерибиз бар. Офистерибиз да аябай успешно иштеп жатат. Ошол офиске кайрылып, бизге ишеним кылган биздин жарандарыбыздын ишенимин аткарып атабыз. Кудайга шүгүр, буюрса. Биз эми кызмат алып баруу боюнча биз не только мигранттарга, биз негизи эле Россия жарандык алган биздин мекендештерге дагы жардам беребиз. Бул процедура банкротство боюнча аябай успешно алып барып атабыз ошол иштерди. Кыргызстанда туруп кайрылгандар дагы бар. Ошо Кыргызстанда да клиенттерибиз бар. Именно банкротство боюнча. Алар эми мурун российский жарандык алып алышкан, бирок ошол последующем банктан кредиттерди алып по какой-то причине төлөй албай эми кыйналып калгандар. Вот ошолорго да жардам берип атабыз. Эми отдаленно, да, онлайн мындайча айтканда. Жана ошондой эле разводы, алименты боюнча гражданско-правовой иштердин баарын алып барабыз. Недвижимость боюнча да иштерди аткарабыз. Бул эми сопровождение, юридическое сопровождение сделки деп коет. Негизи эле бул актуальный вопрос деп ойлойм. Анткени көптөгөн мекендештерибиз эми Кыргызстандан үй алып аткандай эле эсептешип, бияктан үй сатып алышат, документтерин карабастан. Көптөгөн жарандарыбыз ошо үй сатып алып, ошо документтердин айынан үй жок калгандар да болгон да. Ушул Москванын карамагында турган үйлөрдү эми мошенниктер сатып коюшкан. Эми ал кичинекей сумма эмес, чоң крупный суммага попал болгон да. Мигранттар же болбосо Россия жарандыгын алган биздин мекендештер көп болгон да. Ошондуктан биз юридическое сопровождение сделки боюнча да барабыз иштерди. Жана ошондой эле миграция боюнча айта кетсек, это депортация, выдворение, запрет на въезд. Запрет на въезд болгондо эми биякта надзорный органдар, 50дөн ашык надзорный орган бар. Ошонун эле почти 14 орган бул именно миграцияны үстүнөн карай турган органдар. Ошонун ар бирөөсүн детально изучать этип, ошол запреттер боюнча да иш алып барабыз. Запреттердин эми түрү бар, чыга турганы бар, чыкпай турганы бар. Смотря кайсыл линия менен ошол биздин жараныбыз туура эмес иштерди алып барып, мындай бир штрафтарды алып дегендей запретке кирип калган. Эми аны изучать этиш керек. Эми баарыңар маалымда болгондой любой, например, врачка барсаңар деле силерди анализ тапшыртып туруп анан текшерет да.
биз деле первоначально ошо анализировать этебиз, бүт документтериңерди алып текшеребиз, анан кийин уже дальше эмне иш кылабыз, кандай кылабыз деп айтабыз. Негизи эле айта кетчү нерсе, биздин консультацияларыбыз бүт эле бекер. В основном бүт эле бекер. Биринчи ушу направление берип коебуз да биздин мекендештерге. Муну кылсаң болбойт, муну кылсаң болот, мынтсең болот, болбойт деп. Ушул информацияга деле муктаж болгондор аябай көп да, действительно. Потому что биз эми как профессионалы своего дела, өзүбүз мигрант болгондуктан эми муну детально түшүнөбүз. Даже ушул негизи айта кетчү нерсе, ушул российский жарандык алып алган мекендештерибиз мигранттардын көйгөйүн бизче түшүнө албайт. Алар анткени российский паспорту бар, эч кандай регистрацияда мындай проблема жок үчүн. Эме болсо биз мигранттар болсо канчалаган көптөгөн проблемаларга туш келип атабыз. Канчалаган көптөгөн закондор изменение, дополнение болуп кетип атат. Даже мондай жетишпей каласың да. Кайсы закон изменение болуп кетиптир. Мына айта кетчү нерсе, мурун миграционный картанын артына печать басылчу маселе. Это МВДнын приказы болгон. Анан по какой-то причине ал приказды приостановили. Сейчас обратно ушул приказ боюнча миграционный картанын артына печать басылсын деп уже требование болуп атат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эми ошо мигранттар боюнча дагы көптөгөн иштерди алып барабыз. И айта кетчү нерсе, ошол ишкерлер боюнча бизнес проект, бизнес кантип правильно апарат, же болбосо уставтарды жазып бергиле, кантип ачат, ИП кантип ачат, кыргыз жарандыгы Россиядан кантип бизнес ачса болот, Россиянын жарандыгы кантип бизнес ачып мындай ишкерлерди жумушка алып кантип иштетсем болот деген көптөгөн суроолор бар, көптөгөн маселелер бар. Ошонун баарын эле биз жооп беребиз. Биз ошолордун баарын туура багыт направленияларды көргөзөбүз. Ошо биздин юридический компания эми кичинекей чакан болгону менен биз колоссальный көптөгөн жумуштарды алып бардык. Компенсация боюнча дагы иштерибиз бар, аябай успешный кейстерибиз бар. Компенсация боюнча 1,5 миллион өндүргөн дагы иштерибиз бар. 250 миң эми ар түрдүү да. Вот поэтому надо понимать, что все-таки юристтерге кайрылыш керек. И кандай юристтерге? Ушуну биле турганбы, же болбосо билбей турганбы да. Көпчүлүк ойлошот, ушул адвокатмын десе эле, бул кыйын экен адвокатмын депчи. Адвокаттын дагы направлениялары бар. Көбүнчөсү ошо кылмыш иши боюнча иштешет. Направлениялар бар да. Юрист по миграции, юрист по ПДД, юрист гражданско-правовые отношения, юрист по трудовым отношениям деген. Биз болсо мындайча айтканда, ушу благодаря биздин мекендештердин потребностеси ар түрдүү болгондуктан биз бардык направленияны уже иштеп койдук да. Мындайча айтканда, компенсация проблемасы боюнча көптөгөн успешный кейстерибиз бар. Ал эми именно адвокаттардын бул направлениясы, бул считается уголовное дело. То есть кылмыш ишин көп алып барышы мүмкүн, ал өзү билиши мүмкүн, бирок миграция темасы бул өтө оор тема. Миграция темасы. Ошондуктан урматтуу мекендештер, силерге чоң ыраазычылык. Негизи айта кетчү нерсе, ушу бизге ишеним кылып, ушу документтериңерди берип, ушу биздин ишибизди алып барып берчи деп ишеним кылган биздин мекендештерге чоң ыраазымын. И жана ошондой эле ошо ар бир мекендештин жумушун туура так аткарганга биз аракет кылабыз, ар дайым аракеттебиз. Урматтуу мекендештер, мына айтып өттү жекебиз, кызматтарды айтып өттү. Көпчүлүк мекендештер мага көпчүлүк чалуулар болгон үчүн мына кызматтарды бир сыйра сураганга мажбур болдум. Көпчүлүк мекендештер чалат дагы Россиянын ар областтарынан. Ошол юристиңе чалып сурап берчи, ушундай иштерди карайбы экен дегендер дагы болду эле. Мына мен адрестерин, телефон номерлерин мен комментарийге коюп койдум. Өзүңүздөр түз байланышып келсеңиздер болот. Офисине да келип маалымат алсаңыздар болот, жана телефон, WhatsApp номерине дагы жазып маалымат алсаңыздар болот мекендештер. Дагы айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, кичине кошуп кетейин.
негизи эле Кыргызстандагы офистерибиз Кыргызстандагы закондор боюнча да иштерди алып барабыз. Разводы, алименты, жер талашуу, туура эмес документтер боюнча мындай өзүбүздүн экспертный заключение, то есть юридический заключенияларды бере алабыз. Кайрылсаңыздар болот, ошо биздин Кыргызстандагы иштериңер болуп калса дагы. Урматтуу мекендештер, мына Кыргызстандагы юристтер Кыргызстандагы юридикалык жактан дагы иш алып бараттыр, Россиядагы юридикалык боюнча дагы иш алып бараттыр. Эжекебиз бүткүл Россия боюнча, бир эле Москва боюнча эмес, Россия боюнча мигранттардын укуктарын коргоп, маалымат берип, ошолорго дагы жардам берип келет. Андыктан Кыргызстандагы юридикалык бир көйгөй болсо дагы Кыргызстандагы мен Оштогу, Бишкектеги адрестерин, телефон номерлерин дагы коюп койдум. Максималдуу түрдө группа контакттарын бөлүшүп, эжекебизге жана жалпы жамаатына жакшы ийгилик каалоолор жаза кетиңиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.